Жалпы жер шарынын кургактыгынын 200 000 чарчы чакырымга жакын аянтын ээлеген Кыргызстан маанилүү экосистемалык ресурстарды өзүнө камтыган тоолуу өлкө. Кыргызстандын ар кыл жаратылыш минералдары өлкөнүн экономикалык өндүрүштүк келечегинин чордонун түзөт. Ал эми тоо массивдери биологиялык ар түрдүүлүккө бай жана дарылык касиети жогору минералдык сууларга мол. Беректүү фильм Кыргызстандын мына ушундай өзгөчө артыкчылыктарын далилдеп келген геология кызматынын тарыхы туурасында болот. Тарыхый жана археологиялык изилдөөлөрдөн келген маалыматтарда Кыргызстандын аймагындагы геологиянын тарыхы жана гендерди иштетүү байыркы замандарга барып такалат. Кеңеш өкмөтүнүн алгачкы жылдарында Ленин Түркстан аймагындагы минералдык ресурстарды изилдөө үчүн окумуштуу геологдордун тобун жөнөтүүгө атайын буйрук чыгарган. Бул геологдордун алгачкы тобу Кыргызстандын аймагында алгылыктуу иштерди жүргүзүп, сурьма, сымап кендерин жана мурдатан белгилүү болуп келген көмүр кендеринин жаңы запастарын ачышкан. СССРдин оор өнөр жай эл комиссарлар кеңешинин 1938 жылдын 28 июлдагы буйругунун негизинде Фрунзе шаарында Кыргыз СССРнин геология башкармасы уюшулган. Ошол мезгилден баштап Кыргызстандын аймагында геологиялык иштердин жана тоо кен өнөр жайынын өнүгүү жолу башталган. Алгачкы геологиялык чалгындоолордун жыйынтыгы менен Кызыл Кыя, Көк-жаңгак, таш көмүр, сүлүктүү шахталары курулган. Кадам жайда алгачкы сурьма, ак түздө коргошун өндүрүлө баштаган. Аймактарда масштабтуу геологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүп, ушул иштердин жыйынтыгы менен 1943 жылы биринчи геологиялык карта түзүлгөн. Олуу ата мекендик согуш мезгилиндеги минералдык ресурстарга болгон катуу муктаждык Кыргызстандын геологторуна аскердик өнөр жай тармагына тийиштүү жаңы кендерди табуу милдети жүктөлгөн. Геологтордун талыкпаш эмгегинин натыйжасында сурьма, сымап, коргошун, вольфрам жана цинк кендери табылып, өндүрүлө баштаган. 1941 жылы Украинадагы Никитовский сымап комбинаты талкалангандан кийин Хайдаркен комбинаты Советтер Союзунун жападан жалгыз сымап өндүрүүчү булагы болуп калган. Улуу ата мекендик согуштан кийинки атомдук доордун башталышы менен Кыргызстандын геология башкармасына уран кендерин издөө тапшырылды. Кыргыз геологиясы өзүнүн жоопкерчилигин көрсөттү. Көп аймактарда уран кендери табылып, өндүрүлө баштады. Жана СССРдин биринчи атом бомбасына Кыргызстандын ураны пайдаланды. Ал эми уран кендерин ачкан геологтор тобуна 1953 жылы СССРдин биринчи даражадагы Сталиндик сыйлыгы ыйгарылган. 1950 жылдардан кийин Кыргыз геологиясынын жигердүү аракеттери жана өнүгүү доору башталды. Кыргызстандын пландалган өлчөмдөгү геологиялык картасы иштелип чыгып, жаңы аймактардагы кендер ачылды. Ушул жылдары борбордон кошумча адистер чакырылып, Кыргыз геологиясынын бир тармагы болгон геофизика экспедициясы уюштурулду. Мына ушул мезгилдерден баштап геофизикалык ыкмаларды колдонуу менен геологиялык чалгындоолордо көмөктөш катары изилдөөлөрдү жүргүзүп келет. Геологиянын дагы бир кызматы гидрогеологиялык экспедиция 1951 жылы уюшулган. Гидрогеологиялык иштерди жүргүзүү аркылуу жер астындагы тузсуз жана термалдык минералдык суулардын абалын аныктап, жер кыртышына коркунуч келтирүүчү экзогендик геологиялык процесстердин динамикасын изилдөө болгон. Жана гидрогеологиялык бургулоо ыкмалары менен суу чарбалык көйгөйлөрүн чечкен. Гидрогеологиялык экспедиция бийик тоолуу аймактарда жайгашкан көлдөрдүн бекемдигин аныктап, сел жүрүү коркунучуна карата байкоо жүргүзүү, жер көчкү процесстерин изилдөө жолу менен табигый кырсыктардын алдын ала эскертүү иштерин да аткарат. Өткөн кылымдын 60 жылдарынын ортосунан баштап кыргыз геологтору үчүн жемиштүү болду. Алардын күжүрмөн эмгектеринин аракетинде ондогон кендердин ачылышы менен жыйынтыкталды. Сары жаз калай кенинин ачылышы Совет доорундагы эң мыкты көрсөткүч катары бааланып, экспедицияга СССРдин ардак белгиси орденин, кенди ачкан геологтор курамына СССРдин мамлекеттик сыйлыгы ыйгарылган. Тогуз-Тороо аймагындагы макмал алтын кенинин ачылышы баалуу металлдарга карата алгачкы ири кадам болду. Бул жердеги алтын кенинин запасын аныкташ үчүн геологтор бийик тоолуу аймактарда катаал шарттарда орчундуу иштерди аткарышты. Ири штольныйлар курулуп, өткөөлчүлөр, бургулоочулар тынымсыз иштешти. Кыргыз геологтору өздөрүнө болгон жоопкерчиликти сезүү менен ийгиликтерди жарата алышты. Себеби бул иштердин аркасында бүгүнкү күнгө чейин үзүрлүү иштеп жаткан Кыргызстандагы алгачкы алтын комбинатынын курулушу турган.
70-жылдары Талас аймагындагы жер үй алтын кени ошол мезгилде баалуу металдын алгачкы ири запасы катары бекитилген. Жер үй алтын кенине удаа эле Кемин аймагынан Талдыбулак, Чаткал алтын кендери жана эң ири алтын запасы менен Кумтөр ачылган. Бул табылгалар ошол мезгилдердеги кыргыз геологторунун кажыбас эмгегинин үзүрлүү ийгилиги болгон. Кыргызстандын аймагында нефтинин корлору 19-кылымдардан белгилүү болуп, 20-кылымдан баштап геологиялык чалгындоолор жүргүзүлүп, алгачкы запастары табылган. 1950-жылдары геологтар тарабынан жаңы нефть, газ запастарынын табылышы кыска убакыттын ичинде Кыргыз нефть өз алдынча башкармалыгынын негизделишине себеп болду. Ушул мезгилдерде көрүнүктүү геолог, өндүрүшчүлөрдүн жана окумуштуулардын чоң тобун тарбиялап чыгарган Кыргыз геологиялык мектебинин фундаменти төптөлгөн. Кыргыз геология кызматкерлери өзлөрүнүн катаал кыйын шарттарда жасаган ачылыштары үчүн Советтик тоордогу СССР мамлекеттик сыйлыгынын 23 лауреаты жана Кыргыз мамлекеттик сыйлыгына 56 геолог татыктуу болуп, 400дөн ашык геология жана тоо кен тармагынын кызматкерлери СССРдин орден медалдары менен сыйланган. Түштүк геология экспедициясынын 50 жылдан ашык тарыхы бар. Кыргызстандын түштүк аймагындагы кендердин ачылыш себеби ушул экспедициянын кажыбас аракетине байланыштуу. СССР доорунда геологиядагы жетишкендиктери үчүн эмгек кызыл туу ордени менен сыйланган. Азыркы мезгилдеги экономикалык учур талабына байланыштуу түштүк геология экспедициясы кендерди чалгындоо иштерин үзбөй жүргүзүүдө. Түндүк геология экспедициясы Кыргызстандын түндүк аймагында кен чалгындоо иштерин жүргүзүп келет. Экспедициянын геологиялык партиялары көбүн эсе бийик тоолуу аймактарда изилдөө иштерин жүргүзөт. Сиздер көрүп турган бул жердеги чалгындоо иштери деңиз деңгээлинен 4200 метр бийиктикте жүрүп жатат. 1972 жылы түзүлгөн геология экономикалык изилдөөлөр боюнча Кыргыз методикалык экспедициясы мурда чогулган геологиялык маалыматтардын негизинде пайдалуу кен байлыктардын келечегин аныктоо, ресурстарын эсептөө, методикалык жардам көрсөтүү, геологиялык изилдөөлөрдүн сметаларын түзүү жана текшерүү кызматын аткарат. Геология кызматынын борбордук комплекстүү лабораториясы 1940 жылдан иштеп келаткан кесиптик тажрыйбасы чоң мамлекеттик ишкана. Тоо тектеринин, рудалардын, минералдардын анализин чыгарып аныктоодо геологиялык чалгындоолордун жыйынтыгына зор салымын кошуп келатат. Кыргызстанда геологиялык илимди өнүктүрүүнүн расмий башталышы 1943 жылга туура келет. Геология институту Фрунзе шаарында түзүлүп иштей баштайт. Институттун илимий изилдөө иштери көбүнчө геологиялык илимдин өнүгүшүн камсыз кылууга багытталган. 1952 жылы алгач Кыргыз мамлекеттик университетте инженер-геолог адистерин даярдаган бөлүм 1954 жылдан Фрунзе политехникалык институттун геология факультети ачылып, геология жана тоо кен өнөр жайлары үчүн инженердик кадрларды даярдай баштаган. Бүгүнкү күндө Бишкектеги тоо кен иштери жана тоо кен технологиялары институту геология жана тоо кен өнөр жай тармагы муктаж болгон бардык кесиптеги жаңы муундагы кадрларды даярдоодо, студенттерге теориялык билим берүү жана аларды практикалык иштер аркылуу атайын кесипке калыптандырууда негизги орундагы окуу жайы болуп калды. Өлкөбүздөгү азыркы учурдагы тоо кен өнөр жайынын тездик менен өнүгүшү мамлекетибиздин инвестицияларды тартуу боюнча туура саясатынын жыйынтыгы десек болот. Бүгүнкү күндө жер казынасын иштетүү укугу ачык айкындоолуктун негизинде аукциондун жана сынактын шарттарына толук жооп берген компанияга берилет. Буга мисал Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан атайын уюштурулган сынакта жеңүүчү болгон Россиялык Альянс Алтын компаниясы жер үй кенин иштетүү укугун алганы үчүн мамлекеттин казынасына 100 миллион АКШ долларын төлөп берди. Бул каражат өлкөбүздө жетишсиз болуп турган 100 жаңы мектептин курулушуна жана 100 мектепти оңдоп түзөөгө жумшалды. Көбүн эсе тоо кен өндүрүшүндөгү мындай алгылыктуу иштер деле ар кандай себептер менен кыйынчылыктарды жана тоскоолдуктарды баштарынан кечирүүдө. Бирок ошого карабастан тоо кен өнөр жайы мамлекетке эң ири салык төлөөчү тармак болуп келатат. Өткөн 2017 жылы тоо кен өнөр жайлары салык жана башка төлөмдөр боюнча мамлекеттик казынага 12 миллиард сомдо которушкан. Бул сумма өлкөнүн ички дүң продукциясынын 8%, өнөр жай өндүрүшүнүн жалпы көлөмүнүн 44%-ын түздү.
Жалпысынан жергиликтүү 18.000 адам өндүрүшкө жумушка тартылып, аймактардын социалдык өнүгүшүнө каржылык колдоо көрсөтүлө баштады. Тоо кен өнөр жайларынын жергиликтүү аймактарга көрсөтүп келаткан социалдык көмөктөрүнүн жалпы суммасы Комтөр алтын компаниясын эсепке албаганда 1,5 миллиард сомдон ашты. Тоо кен өнөр жайларынын инвесторлору кен жайгашкан райондун өнүктүрүү фонддору аркылуу же көбүн эсе айыл аймактарынын муктаждыгына жараша түзмө-түз элдин талабы боюнча мектептерди, бала бакчаларды, фельдшердик дарылоо мекемелерин, маданий спорт сарайларды жаңыдан курушуп, эски шагыл жолдорго асфальт төшөп, көчөлөргө жарыктандырууларды кылып жатышат. Мындан сырткары ушул сыяктуу социалдык жана административдик мекемелерди оңдоп түзөөгө жана ички эмеректеринин жаңыланышына каржылоо көрсөтүүдө. Инвесторлор бул жакшы саамалыктар үзгүлтүксүз уланаарын айтышат. Аналитиктер келечекте өлкөбүздүн экономикасы тоо кен өнөр жайларына да таянаарын далилдөөдө. Буга мисал кылып, азыркы мезгилде көбүнчөсү чет элдик инвесторлор аркылуу иштеп жаткан тоо кен өндүрүшүнүн экономикага кошуп жаткан салымын, жергиликтүү калктын жумуш менен камсыз болушу жана аймактагы социалдык инфраструктуралардын оңолуп жатышы менен тастыктайт. Ушундан улам, жеринде тартылган сюжеттер аркылуу кээ бир тоо кен өнөр жайларынын бүгүнкү күндөгү акыбалынан жана мамлекетибиздин экономикасына кошуп жаткан салымы туурасында кыскача маалымат берели. Комтөр алтын кени азыркы учурдагы өлкөдөгү эң ири тоо кен өнөр жайы. 1997 жылдан бери иштеп жатат. Компанияда 3600дөн ашык адам эмгектенет жана 97%-ын кыргызстандыктар түзөт. Комтөр алтын компаниясы Кыргызстандагы эң ири салык төлөөчү катары 2017 жылы мамлекет казынасына 8,7 миллиард сом которгон. Мындан сырткары ушул эле жылга 100 миллион сомдон ашык социалдык көмөк көрсөтүп, онкологиялык кызматты колдоого 7 миллион АКШ долларын бөлгөн. Жалпысынан Комтөр компаниясы иш баштаган 1994 жылдан 2017 жылга чейин 3 миллиард 472 миллион АКШ долларын Кыргыз Республикасынын мамлекет казынасына төлөгөн. Ал эми ушул жылдары демөөрчүлүк жардам, жергиликтүү жамааттарга төлөм, билим берүүнү колдоого, социалдык жана өнүктүрүү долбоорлорун ишке ашырууга 70 миллиондон ашык АКШ долларын сарптаган. Талдыбулак сол жээк алтын кени Кыргызстандын түндүгүндөгү Тянь-Шань кырка тоолорунун этегинде жайгашкан. Учурда кенди биргелешкен алтын кен компаниясы иштетип, 40% кыргыз алтындын жана 60% Кытай компаниясынын үлүшүндө. 2017 жылы салык жана башка төлөмдөр менен мамлекеттик казынага 544 миллион сом төлөнгөн. Компания 2011-17 жылдар аралыгында жергиликтүү аймактарга 283 миллион сомго социалдык көмөк көрсөтүштү. Азыркы тапта компаниядагы иштеген 1000ге жакын адамдын 950-сү Кыргызстандын жарандары. Иштанберди кени Жалал Абад облусунун Ала Бука районунда, Чаткал кырка тоосунун түштүк капталында жайгашкан. Кенди Кыргызстан Кытай мамлекет аралык келишиминин негизинде 2007 жылдан Кытайдын Full Gold Mining компаниясы иштедет. Бүгүнкү учурда компания Ош Эркештам жолун салууга жана тоо кен ишканасын курууга 168 миллион АКШ долларын жумшады. Компания 2017 жылы мамлекеттик казынага 178 миллион сом салык төлөгөн жана иш баштаган 2007 жылдан бери 60 миллион сомго социалдык көмөк көрсөткөн. Тоо кен ишканасында иштеген 700 адамдын 600-ü кыргызстандыктар эмгектенет. Бозумчак кени Кыргызстандын түштүк батышында, Жалал Абад облусунун Ала Бука районунда жайгашкан. 2017 жылы салык жана башка төлөмдөр менен мамлекеттик казынага 483 миллион сом которгон. Жана 2007 жылдан бери жергиликтүү аймакка 65 миллион сомго жакын социалдык көмөк көрсөткөн. Бозумчак кенинде иштеген 900 адамдын 800дөн ашыгы Кыргызстандын жарандары. Чаткал кырка тоолорунун түштүк этегинде жайгашкан Терек Кан, Перевальная жана Терек алтын кендери Кыргыз алтын жана түркиялык Эти Бакыр акционердик коомдору түзгөн Эти Бакыр Терексай биргелешкен ишканасы тарабынан иш алып барууда. 2017 жылдан баштап
Терексай рудник фабрикасын толық модернизациялоого жана универсалдуу алтын өндүрүүчү комбинатты курууга 100 миллион АКШ долларын сарптоого милдеттенүүдө. 2017 жылы салык жана башка төлөмдөр менен мамлекеттик казынага 82 миллион сом төлөгөн жана 2016 жылдан бери жергиликтүү аймакка 40 миллион сомго социалдык көмөк көрсөткөн. Биргелешкен ишканада жергиликтүү 360 адам иш менен камсыз болгон. Куру тегерек кени Чаткал районунун Чаткал кырка тоолорунун этегинде жайгашкан. Кытай мамлекеттик инвестициясынын негизинде уюшулган Кичи Чаарат акционердик коому иш алып барууда. Азыр компаниянын курулуш иштери аяктап, ишке киришүү алдында турат. Компания жергиликтүү калктын суу маселесиндеги талаптарын орундатып, айыл чарбасы үчүн мына бул силер көрүп турган суу сактагыч дамбаны жана тоо кыркалай кеткен бетондолгон бекем каналды салышты. Мындан сырткары жакынкы айылга 17 миллион сомго таза суу чыгарып, 27 миллион сомго жаңы мектеп курушту. Компания 2017 жылы 315 миллион сом салык төлөп, 2013 жылдан бери жергиликтүү аймакка 87 миллион сомго социалдык көмөк көрсөткөн. Компанияда иштеген 750 адамдын 450-сү кыргызстандыктар. Чаткал аймагындагы Жамгыр кени. Казакстандын Vertex алтын компаниясы казып алуу иштерин жүргүзүүдө. Бул аймакта алтындын рудалары бийик тоолордун кырка капталдарынан кыйын шарттарда казылып алынат. Компания 2017 жылы мамлекет казынасына 220 миллион сом салык төлөмдөрүн которуп, 2010 жылдан бери жергиликтүү аймакка 195 миллион сомго социалдык көмөк көрсөтүшкөн. Алтын компаниясында 400дөн ашык кыргызстандык жарандар иштейт. Жер үй алтын кени Талас районунун аймагында жайгашкан. Кенди казып алууга Россиянын Альянс алтын компаниясына лицензия берилген. Инвестициялык көлөмү 470 миллион АКШ доллары. Азыр долбоордун курулуш иштери кызуу жүрүп жаткан учур. Жана 2019 жылы ишке берилиши күтүлүүдө. Альянс алтын 2016 жылдан мамлекеттик казынага 470 миллион сом салык төлөмдөрүн жана жергиликтүү аймакка 300 миллион сом социалдык көмөк көрсөткөн. Кен казуу иштеринин башталышы менен негизинен жергиликтүү адамдар түзгөн 1000ге жакын жумушчу орундары берилет. Тарыхы 19-кылымдардан башталган Кыргызстандын көмүр өнөр жайы азыркы учурда алдыга ийгиликтүү кадам таштады. Геологдордун көп жылдык аракети менен 70 көмүр кени табылган. Алардын баланска алынган 44 кенинде 1,5 миллиард тоннага жакын көмүрдүн запасы бар. Өлкөбүздө көмүр казып алуу жыл сайын көбөйүп, 2017 жылы 2 миллион тоннага жетти. Айтылуу Кабак көмүр бассейнинде орун алган Кара Кече жана Мингуш кендери. Бул жерде кара алтындын эң зор запасы жатат. Геологдордун аныктоосунда Кабак бассейнинде 2,3 миллиард тонна көмүр бар. Кара Кече кенинде баланска алынганы 432 миллион тонна. Бул жердегилер 2017 жылы 900 миң тонна көмүр өндүрүшкөн. Легендарлуу Сүлүктүнүн шахтерлору бүгүнкү күндө татаалдыгына карабай көмүр казып алууну жер астынан өндүрүүнүн нормасын көбөйтүштү. Ошого жараша бул жердеги көмүр өзүнүн калориясынын күчтүүлүгү менен бааланат. Кызыгы айтууларында Сүлүктүнүн көмүрү Тажикстанга экспортталып, андан ары Оганстан, Иранга чейин барат экен. Сүлүктү кенинде баланстагы 200 миллион тоннага жакын көмүр бар. Ал эми көмүр өндүрүү былтыркы жылга 230 миң тоннага жетти. Мындай жетишкендиктер Кызыл Кыя, Таш көмүр, Өзгөн, Алай аймактарындагы көмүр кендеринде жанданууда. Тоолуу жергебизден дагы бир табигый байлыгы мрамор, гранит, жасалгалоочу таштар жана башка курулуш материалдары. Жергебиздин дээрлик бардык аймактарында чоң запастары менен кезиккен кирешелүү бул заттарга болгон талап үзгүлтүксүз улана берери шексиз. Жер казынасындагы минералдык ресурстар Кыргызстандын теңдешсиз байлыктары болуп саналат. Аларды максаттуу жана үзгүлтүксүз изилдөө өлкөбүздүн экономикасында негизги орунда турган тоо кен өнөр жайынын калыптанышына жана өнүгүшүнө жол ачат. Акырында айтарыбыз, өлкөбүздүн экономикасында негизги орунду ээлеген жаратылыш минерал ресурстарынын ачылышынын башатында турган жана бүгүнкү күндөгү тоо кен өнөр жайларынын өнүгүшүнө себепчи болгон геология кызматынын жана геологдордун ондогон жылдардагы күжүрмөн эмгегинин жыйынтыгы экендигин эске алышыбыз керек.